Нурбаткен бир дагы беттеште гол жаратпай оюн. Туаев ал 22-чи катар сан менен дарбазада, 4-чү номерде Бекзатбек Насиров, азыр ышкырык жаңырды калсын. Ошентип биз беттешти баштадык. Учурларда азыр болсо кандай сокку узатуучу мүмкүнчүлүк жана караңыздарчы. Дарбазачы аралыкты кыскартып, сокку узатуучу оюнчулардын баары дал ушул жерде. Тимур Талипов азыр топ үчүн күрөшкөн болчу. Ауттан топ оюнга кошулуп атат. Дагы бир рет аябаянттын ичине жана бул жерде жакынкы бурушка сокку узатылды. Ишке ашырууда Логинов аябаянттын ичине чыгарды. Жана кандай кооптуу ойноду. Капталсыздыгынан кайрадан ага топ жеткен болсо, азыр аябаянттын ичине чыгарып берүү бар. Жана дарбаза бош калып калган болчу. Бул жерде чоң катаны. Азыр болсо кандай керемет чабуул. Жана пас албетте бир аз Ерлан Машраповдун пасы бир аз ыңгайсызыраак болуп калган. Мурали Махмедов ал абалды курчутуу жагынан чыныгы чебер, алыскы бурчка. Караңыздарчы, топко бир аз жетпей калып турат. Ар бир беттеште жок дегенде бир гол киргизет. Азыр болсо сокку дарбазанын тирөөчүнө тийип кайтты. Кандай кооптуу абал бул жерде орун алды. Оюнга кошулду. Жана ошондой эле азыр каганаттын оюнчусун да кайтабыз. Дарбаза жана бош болчу. Бул жерде азыр аны Айпаянттын ичине жүктөө. Жакынкы бурушка траектория өзгөчө. Жана сокку коргоочудан кайтты. Жүрүшандан аруланат, дагы бир сокку кайрадан коргоочудан кайтты. Караңыздарчы, дээрлик мына дуал комбинация менен барат болду экен. Жок, көбүнчөсү Айпаянттын ичине топту жүктөөдү. Азыр Петросянга топ келип калган. Петросяндын соккусу гол! Ой, кандай керемет. Жок, кечирисиздер, бул албетте Муратов, Шахрух Муратов өтө керемет голду жаратты. Бир караганда Петросян аны ишке ашырып аткандай да көрүнгөн. Же Петросян кайтылоодон көрөлү. Петросян башы менен демек пас берди дагы. Ал эми Шахрух Муратов өзү кайтылоодон эпизодду дана байкап алдык. Мурали Махмедов, алыскы бурчка жана Тимур Талипов. Бул жерде Жамшит Кабулов белет, дал ушул эки оюнчунун бирөөсү сонун кылып атат. Мурали Махмедов тереңден кайрадан топ менен кирип келе жатат. Мурали Махмедов жана кайрадан анын дарегине топту аянтта сактап калды. Жана дарбазага сокку узатканга ал бир аз ыңгайсыз болгондуктан пас берип дарбазаны көздөй барды. Жана сейф жасап кетти бул жерде Александр Туаев. Дал ушул болот. Эгерде азыр ийгилик жаралбаса ышкырык жаңырат ушул жерден. Мына финалдык ышкырык. Ошентип Нурбаткен каганат беттеши 0-1 менен жыйынтыкталды. Ош шаарынан келген каганат ошентип Нурбаткенден 3 упай менен кайрадан үйүнө кайтат.